негизи көчүш керек базар ал жака. Себеби заманбап базар курулуп жаткан көрүп билип келдик биз. Себеби бул жерде мына парковкасы жок да бул базардын. Канчалаган пробка болуп атат, канчалаган адамдар мына вообще даже адамдар машинадан коркпойт. Мына өтүп кетип атканын карасаңар, бири бирин сыйлабайт. Вообще бардак болуп кетти бул жерчи. Лучше ошол жака түшүш керек базарчы. Анан бул жер нормальный болот дейм. Менин оюм ушундай. Өзгөн базарынын ушул жерде калганы жакшыбы же сиз үчүн жаңы базарга көчкөнү жакшыбы? Өз оюңузду комментарийге калтыра кетиңиз. Базардын жылганы жакшы, пробкадан кутулабыз. Ушул жерде калган жакшы да бизге ham жакшы. Жыланды жака барып жүрбөй. Себеби бардыгы чогуу бир жерде болот. Базардын көчкөнү жакшы эмес го дейм, ошо ордунда эле калганы жакшы бизге. Ошол жака жылса негизи жакшы болот. Биринчиден, экинчиден бул жерде азыр тыгындар көп болуп кетти. Эмнеге? Базарга адамдар баары бул жерге келет. Пробка деген ушул жерде. Мага буяк эле жагат да. Ошо. Өзгөн базарынын көчкөнү жакшыбы же калганы жакшыбы? Калган эле жакшы. Эмне себеп? Калган эле жакшы. Буяка көнүп калдык да. Аягыраак. Алыс. Сиз дагы. Эми биз бала кезибизден бери үйрөнүп калганбыз. Ушул жерде болгон эле жакшы. Ал жака көнбөйбүз го дейм да. Себеби пересадка менен барыш керек азыр. Өзгөн өзү кичинекей жери эле базар дордо жака жылганы бизге жакшы болуп атат. Кичине өзгөн бошойт. Элдер ham кыйналбайт. Азыр ушу мен ыраазымын. Биздин домдогу ушунча жительдер ham баары эле айтышып атат. Элдер менен сүйлөшсөк. Менин оюм боюнча көчкөн жакшы. Себеби ал жакта кеңири болот. Элдерге дагы жакшы. Базар жылган жакшы да өзүнүн аракачы. Бул жерде адам көп, анан тыгын, машина да азаябы деген ой да. Ошол. Эми базардын оң жака жылганын себеби мына пробка, мына жерде парковканын жоктугу, жолдун боюна баардык машиналарды койгонун себебинен бул жер базар оңа тарапка жылган оң да. Ошол тарапка полный шарты менен болупчу. Ушул жака жылган жакшы. Эмне себептен? Эмне себептен? Кеңири болот базар. Туурабы?